Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда жалпы республикалык тест түрлөөнүн уюштурулушу, өткөрүлүшү тууралуу маалыматты Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Исаков Каныбек Абдубаситович маалымат бермекчи. Маалыматтык жыйынды сиздер ТүЗОдон, ЛТР, КТР, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРнын YouTube каналынан, Фейсбуктагы Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, НТР, КЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Каныбек Абдубаситович, сөз сизде. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ата-энелер жана мектеп бүтүрүүчүлөрү. Мен бүгүн мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн уюштурулуп жаткан жалпы республикалык тест түрлөө жана анын өткөрүлүшү жөнүндө сиздерге маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Биздин ушул пандемия мезгилиндеги эң орчундуу маселелердин бири бул билим берүү системасында билим берүү процессин үзгүлтүккө учуратпоо маселеси болду. Биз аны дистанттык негизде онлайн режиминде кайтарым байланыштар жана бир топ билим берүү порталдары аркылуу ишке ашырдык. Мүмкүнчүлүк жетишинче ар бир мугалимибиздин дарыметине жараша азыркы күндө 1 июндан 13 июнга чейин 9 жана 11 класстын бүтүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик сынактар уюштурулуп, ар бир бүтүрүүчү өзүнүн билимин реалдуу баалап, азыр колдоруна аттестат алуунун алдында турушат. Айрымдардын аттестаттары азыр бардык райондорго, мектептерге жеткирилди, аттестаттар толтурулуп, бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык аттестаттар тапшырылып атат. Бирок биздин бүтүрүүчүлөрүбүз үчүн эң чоң маанилүүсү бул жогорку окуу жайларга тапшыруу боюнча жалпы республикалык тестилөө быйылкы жылы кандай өтөт, кандай кыйынчылыктар болот, кандай өзгөчөлүктөрү бар деген маселе бардык биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү кооптондуруп, өзгөчө ата-энелерибизди да дайыма тынчсыздандырып турат. Бирок биз буга акыл эстүүлүк менен бардык процедураларды эске алуу менен даярдыктарды көрдүк. Мына көрүп келдик. Ушул карантин мезгилинде дагы электрондук каттоолор болду жалпы республикалык тестилөөгө. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 58.730 бүтүрүүчү болгон болсо, ошонун 41.727 абитуриент быйылкы жылы жалпы республикалык тестилөөнү катышууга талар арыздарын беришкен. Толук түрдө катталып, булар азыр тест тапшырууга даяр болуп турушат. Ал эми бул тестилөөлөр эртең биринчи этабы башталат, эртең жана бүрсү күнү. Эртең бардык бүтүрүүчүлөрүбүз эртең менен саат 8-де ошол атайын уюштурулган тестилөө борборлоруна келишип, негизги тест тапшырышат. Ал эми бүрсү күнү 22 июнь күнү предметтик тесттерди тапшырышат. Бул боюнча бүгүнкү күндө республика боюнча 117 борбор улуттук тестилөө өткөрүү боюнча борборлор уюштурулган. Ал эми экинчи этабы болсо 27-25 июнь күндөрүндө өткөрүлөт. Ал эми ар кандай себептерге баягы чет өлкөдө жүргөн же мектепти башка жылдары, быйыл эмес, былтыркы жылы же наркы жылдары бүткөн, же түрдүү баягы советтик армиянын катарында кызмат кылган, түрдүү себептер менен тестилөөгө убагында катталбай калган абитуриенттер, бүтүрүүчүлөр үчүн биз 11 жана 12 июль күндөрү тест уюштурган атабыз. Себеби бир дагы баланын укугу чектелбесин деген аракет болуп атат. Азыркы күндө 117 тестилөө борборлорунда активдүү иштер жүрүп атат. Эң акыркы даярдыктар болуп атат. Тестилөө кандай өзгөчөлүктөр менен өтөт? Биринчи кезекте абитуриенттердин өмүрүн, алардын ден соолугун, коопсуздугун камсыз кылуучу тиешелүү шарттардын баары түзүлгөн. Жергиликтүү бийлик, ошол тестилөө өтөрүп турган мектеп дирекциясы толук түрдө уюштурууга жардам берди. Себеби ошол жерде бүгүн толук дезинфекциялык иштер жүрүп бүтүп калды. Эртең ар бир бүтүрүүчү социалдык дистанцияны сактап, 1,5-2 метр аралык менен кезек менен шашпай ошол сынактар болуп турган залдарга киргизилет. Ар бир абитуриентте маскасы, кол каптары менен кирип бараткан жерде санитайзерлер аркылуу аларды дезинфекциялоо иштери болот. Андан кийин ар бир кирип бараткан баланын
температурасы өлчөнөт. Мүмкүн болушунча бардык балдардын коопсуздугуна шарттар түзүлөт. Биз муну өткөн жумада алтын тамга деген биздин артыкчылык диплом аттестаттарын алуу үчүн катышкан бүтүрүүчүлөрүбүз боюнча толук түрдө биз муну апробациядан өткөрдүк. Жана бул жакшы деңгээлде өттү. Эч кандай ата энелерден жана жалпы коомчулуктан же бүтүрүүчүлөрүбүздөн сын пикир болгон жок. Демек, биз ошол тажрыйбаны толук түрдө сынап, азыр мына бүгүнкү күндө жалпы республикалык тестирлөөгө даяр кылып койдук деп айтсак болот. Ошол жерде атайын медициналык кызматкерлер жана тартипти камсыз кылуучу органдын кызматкерлери тазалык жана тартипти бүгүнкү санитардык талаптардын баарын сактоо менен республикада билимди баалоо жана окутуу усулдарынын борбору СОМА деген мекеме өткөрөт. Жана биздин министрликтин бардык деңгээлдеги катышуучулары, мүчөлөрү бул ишке түздөн түз колдоо көрсөтөт жана жардамдарын берет. Эми мен тесттин жалпы мазмуну жөнүндө кыскача айтып кетейин деп атам. Ата энелер үчүн дагы бул маанилүү болсо керек. Негизги тест ошол эртең өтө турган негизги тестте убакыт 3 саат 35 мүнөткө убакыт берилет тестти толтурууга. Бул анын абитуриенттин кирип, жайгашып, отуруп, тест алганга чейинки убакыт бул убакыт аралыгына кошулбайт. Балдар тестилөөгө даярбыз деп бүтүп, ушул даярдык иштери толук бүткөндөн кийин, андан кийин убакыт өлчөнөт. 3 саат 35 мүнөттүн ичинде алар математикага 60 суроо, 90 мүнөт убакыт берилет. Андан кийин сөздүк жана логикалык бөлүмгө, же болбосо аналогия, сүйлөмдөрдү толуктоо окуу жана түшүнүү деген бөлүмгө 90 мүнөт убакыт берилет. Эне тилдин практикалык грамматикасына 30 суроо, 35 мүнөт убакыт берилет. Жалпы 3 саат 35 мүнөт убакыт бул негизги тестке берилет. Ал эми дүйшөмбү күнү предметтик тесттер башталат. Ошол предметтик тесттерге катышуучулар эгер дал тандаган предмети боюнча, каалаган предмети боюнча, мисалы үчүн тарых предмети боюнча 40 суроо болот, 60 мүнөт убакыт берилет. Кыргыз тили жана адабиятына дагы ушундай 40 суроо 60 мүнөт, орус тили адабиятына дагы 60 мүнөт убакыт берилет. Биология жана англис тили сабактарына дагы, мындайча айтканда гуманитардык сабактардын баардыгына 60 мүнөттөн убакыт берилет. Предметтик тесттер үчүн ал эми математика, физика жана химия сыяктуу так илимдерге 40 суроо 80 мүнөттөн убакыт берилет. Анан өзгөчө белгилеп кое турган дагы бир жагдай, түрдүү мындай себептерден улам өзүнчө мамиле жасай турган абитуриенттер болсо, эгерде сүйлөө сезимдери же көрүү сезимдери мындай бир көйгөй болсо, андай абитуриенттер үчүн дагы өзүнчө кааналар уюштурулат. Аларга дагы өз алдынча ушул тестти ыңгайлуу жана ийкемдүү тапшырууга шарттар түзүлөт. Ал эми тесттик борборлор бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 27 жалпы республикалык тестилөө борборлору түзүлдү. Ал эми Чүй областында 14 жалпы республикалык тестилөө борборлорун өткөрүүчү борборлор азыр толук даяр болду. Андан кийин мына Жалал Абад областында 16 тестилөө борборлору даяр, Баткен областында 9, Ош областында 22 тестилөө борборлору, Талас областында 7 тестилөө борборлору, ошондой эле Ысык көлдө 10 тестилөө борбору, Нарында 9 тестилөө борборлору уюштурулган. Бул жерде бардык шарттар түзүлгөн. Өзгөчө мен дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Балдардын отурган ошол парталарында, столдорундагы аралыктагы белгиленген аралык сактоо катуу кармалат. Андан кийин балдардын бардык ошол коопсуздук чаралары өздөрүн коопсуз кармоочу предметтер менен бардыгы камсыз болот. Ушул тестилөө бүткөндөн кийин 13 июль күндөрү жалпы республика боюнча тестилөөнүн жыйынтыгы чыгат. Жана биз ушул 13 июлдан баштап мектептерге балдардын жыйынтыктарын жөнөтөбүз. 19 июлга чейин бул процесс бүтөт. Андан кийин жогорку окуу жайларга кабыл алуу процессин биз мына 20 июлдан 1 турду
Ал эми экинчи турду 27 июлдан, үчүнчү турду 3 августтан биз жүргүзөбүз. Бул нерсени айтып кое турган дагы бир чоң жагдай, быйылкы жылдагы ушул пандемияга байланыштуу балдардын ортосундагы өз ара контактты, байланышты, өз ара бир эриш аркакты мындай чектөө максатында биз мүмкүн болушунча онлайн режиминде кабыл алуу жүргүзөбүз. Министрликтин атайын порталы ишке кирет, азыр даяр. Биз аны бир жумадан кийин бардык абитуриенттерге жете турган деңгээлде түшүндүрүштөрүн баштайбыз. Атайын видеороликтер аркылуу, атайын ошол сыноо аракеттерибиз аркылуу биз муну турмушка ашырабыз. Ар бир абитуриент ошол улуттук тестилөөдөн алган балынын негизинде сертификаты менен үйүндө отуруп эле ар бир университеттин электрондук дарегине кирип, ошол жерден адистерди тандап жана конкурска электрондук түрдө катыша алат. Бул абитуриенттерге ачык айкын болуш үчүн жана мүмкүн болушунча мындай бир антикоррупциялык элементтерден сактануу үчүн болуп атат жана эң башкысы балдарыбыздын ден соолугу. Жалпы республикалык тестилөө боюнча маалымат негизинен ушундай. Анан эми мен ушулга улай эле 2-3 маалыматта бергим келип атат. Быйылкы жылы биз биринчи жолу алтын тамга же болбосо артыкчылык аттестаттарына катышкан бүтүрүүчүлөрүбүздү дагы өзгөчө режимде, бул дагы реалдуу режимде өттү жана электрондук форматта биздин бүтүрүүчүлөрүбүз билимдерин сынады. Мындайча айтканда, быйылкы жылы жалпы республика боюнча 1250 бүтүрүүчү алтын тамга сынагына катышты. Алардын ичинен 234 балабыз ушул алтын тамгага же болбосо артыкчылык аттестаттарына ээ болду. Биз ушул аракеттердин бардыгын ар бир балага бирден планшет берип, ошол планшет аркылуу балдар ошол сынактын жоопторун бергенден кийин дароо бир көз ирмемде анын жыйынтыктарын көрдү жана бул биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү жана анын ата энелерине бул реалдуу баалоону биз көрсөтө алдык. Билимдери туура бааланды. Мындайча айтканда, былтыркы 2019 жылы Кыргызстанда 1065 бала тапшырып алтын тамганы. Анын ичинен 182 бала бүтүрүүчү алтын тамгага ээ болгон болсо, быйылкы жылы 1250 бүтүрүүчү тапшырып, 234 балабыз алтын тамгага ээ болду. Мындайча айтканда өсүш бар. Демек, бул билим берүүнүн сапатын көрсөткүчү. Бул былтыркыга караганда 2,5% жогору болду дегенди түшүндүрөт. Мунун дагы түрдүү себептери бар. Себеби ошол реалдуу билимин баалоодо мурда алтын тамга экзаменде сынактар алынып, анан 2 күн, 3 күндөн кийин Бишкек шаарына келип, анын жыйынтыктары чыккан болсо, быйыл ошол жерлерде ар бир облустун борборлорунда биз алтын тамганын жыйынтыктарын чыгарып аттык. Ар бир бүтүрүүчү үчүн, мектеп бүтүрүүчү үчүн мектептин алтын уясынан учуп, колуна мына бүтүрүү аттестаттарын алды. Бирок алар бардыгы чоң келечекке, жашоого чоң оптимизм менен карап турат. Ошол оптимизм менен караган кыялдарын, үмүттөрүн турмушка ашыра турган процесс бул жалпы республикалык тестилөө болот. Андыктан ушул жалпы республикалык тестилөөнү биз жогорку деңгээлде өткөрүп, бүгүнкүдөй кырдаалда дагы мүмкүн болушунча бул акыл эстүү жана ошол биздин бүтүрүүчүлөрүбүз жана ата энелери күткөндөй деңгээлде өткөрүүгө толук биз бүгүн аракет кылабыз. Андан кийин мен абитуриенттерге каалайт элем, ушул күнү сабырдуулук менен келип, баарыңыздар өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жакшы топтоп, андан кийин билимиңиздерди реалдуу көрсөткөнгө мүмкүнчүлүктөр болсун. Толкунданбай келип ушул мезгилде мындай келечегиңерге бир жакшы жол аласыңар деген менде бийик ишеним бар. Эң башкысы ушул процессибиз жакшы өтсүн. Андан кийин биздин улан кыздарыбыз, мектеп бүтүрүүчүлөрү ушул ийгиликтүү тапшырып, каалаган упайларын алышын мен тилеймин. Каныбек Абдиваситович, сизге чоң рахмат. Азыр эми республикалык штабтын пресс борборуна келип түшкөн суроолор бар экен, ошолорго өтсөк. Жалпы республикалык тестилөөнү өткөрүү үчүн кызматкерлер коронавируска каршы тест тапшырыштыбы? Билимди баалоо жана окутуу усулдары боюнча борбор
иштеди. Бул боюнча алар толук ушул азыр коюлуп аткан санитардык эпидемиологиялык талаптарга туура келет. Коопсуздук чаралары көрүлдү. Жаңы окуу жылы онлайн режимде өтүшү мүмкүнбү? Бардыгы кырдаалга байланыштуу. Биз дагы мына билим берүү жана илим министрлиги, азыркы Кыргызстандагы бардык ата-энелер жана окуучулар, студенттер ушул традициялуу түрдө ачык айкын баягы өздөрүнүн мектептерине, окуу жайларына баруу өткөрүүнү эңсеп турушат. Биз дагы ошого шарттарды жаратабыз. Кырдаалды жакшы жагына болсун, элибизде мындай бир кооптуу чаралар болбосо, сөзсүз түрдө биз салттуу билим берүүгө өтөбүз. Ал эми кырдаал бардыгын кырдаал чечет. Ошол жакшылыктан үмүт үзбөй, ушул жакшылыкка карашыбыз керек деп ойлойм. Дагы бир акыркы суроо бар экен. Буга чейин мугалимдер жайында онлайн режимде окуу үчүн даярдык көрүшөт деген маалыматтар чыккан экен. Ошол маалыматтарга даярдыктар башталдыбы? Эми ушул сөздү дагы жакшы адам жакшы ой менен кабыл алат экен. Жаман ой барлар жаман ой менен кабыл алат. Азыр абалдын кандай болушун азыр эч ким айта албайт. Эч ким бир алдын ала бул маселеге азыр прогноз берип, анан эртең ал туура эмес болуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн биз бардыгына даярбыз. Дистанттык билим берүүнү өркүндөткөнгө дагы, эгерде аралыктан билим берүү болсо, биз ага да даяр болушубуз керек. Ошон үчүн бизде азыр даярдык иштери жүрүп атат. Эгерде салттуу билим берүү болгон күндө дагы биз бул онлайн билим берүүнү мектептен кийин, мен ушуну баса белгилегим келет, же окуу жайдан кийин, сабак процесси бүткөндөн кийин балдар кошумча билим алуунун булагы катарында пайдаланууга ачык билим берүү порталдарын түзүүгө биз аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Канабек Исаковдун жалпы республикалык тестирлөө боюнча берген маалыматын уктуңуздар. Маалымат жыйынды ТүЗОодон ЛТР, КТР, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдары, облустук медиа борборлор, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттиги, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиосу, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Саламатта болуңуздар.